эле баштаганбыз жүгүрүп. Анан майга барды да. Анан майда уже өткөрүп, мына аласыңар деп, уже аласыңар, мына 1 айдан кийин барып мобильный барат группа. Анан үйүңөрдүн баарын баягы неме алып, бүт немелердин баарын ченеп берет деген. Немесинчи. Анан кийин ошо менен 18 барсак госрегистрге. Ушундай неме айтып атат да, отказ депчи. Айтты, что силердики ушундай болуп атат. Генпланда жок экен деп. Генпланда жок, анан кийин иши чыр болуп атат. Парковый зона мындай деп ар кандай шылтоолорду айтышып атат да, чоңдор. А биздин эч кандай мондай немебизди караган жок элдин. Эл арасы мына мондай жашоодо жашап атат, көрүп атасыздар. Жашоо гана жашоодун оңолуп атканы. Сен айтып атпайсыңар, балдар чоңоюп калды, бир кирпич көтөрсөк или бир дараткана салалы десек эчтеке кылдыртпай атат деп. Кылдыртпай атат, ар бир немени айтып эле, бирдеке болуп эле салбагыла деп, давно бул үйлөр бүтмөк. Бүтүш керек болчу да, бул эч эмеге кирбейт экен бул жер. Негизи бул жер берилиш керек экен. Эч кандай берден эчтеке өткөн эмес. Эч тоскоолдук жок бердичи. Негизи берилиш керек болчу. Ага билбейм, эмнеге эле мынтип атат. Биринчи понедельник акиматка барабыз. Уже бизде бара турган жерлерге уже барабыз да, уже 100% ишенип калганбыз. Техпаспорт колубузга келет деп. Бирок бүгүнкү чейин тийбей деп ала албай атасыңар да. Мына уже 15-16 тиет деген июндун. 25-го болчу, деме мая. Немеси жазылган. Бизде бар да кагаздар. А нет, 15-не чейин барат деген ошо госрегистрге кыздарчы. 15-не чейин очередь болуп, 15-не барат деген. 15 эмес, мына уже бүгүн 26 болуп калды. Барсак, ушундай деп анда кайрыла турган жерге кайрылабыз дедик. Эми акимият чечет деп атат. Акимият ушуну чечип берсин. Чечип берүүнү суранабыз. Садыр Нургоевичка дагы биз мондай кайрылуу жазадык. Кат эме кылдык, азыр могу жашоочулар кол коет. Анан ушуну сиз киргизип бериңиз. Мына урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин чыгарган чечимдеринен так аткарбай жергиликтүү бийликтердин шалакылыгынан карапайым эл жабыр тартып келатат. Бүгүнкү күндө карапайым эл ушул жергиликтүү бийликтерге, айыл өкмөткө, акимдерге ишеним көргөзө албай, урматтуу президентибизге чейин бул жерден кат түзүндө кайрылуу жасап жатышканын дагы биз көрдүк. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, 26 үй бүлөнүн, 26 түтүндүн тагдыры мындан ары кандай болот, кандай жашашат? Булар бүгүнкү күндө тынчтанып, түн ичинде тынч уктай албай атканын дагы айтып берип жатат. Бул жерде 16 жылдан бери жашап келген карапайым эл балдары дагы көбөйүп, же бир бөлмөсүн чоңойто албай, же бир дараткана сала албай кыйналып атканын дагы айтып беришти. Ушуну жергиликтүү бийлик 1-май райондук акиминен дагы биз дагы кайрылып суралып кетебиз. Ушул жака так жана таза, акыйкаттык менен, калыстык менен чечим чыгарып берет деген ишенимдебиз. Урматтуу мекендештер, ушул видеону бардык жака бөлүшүп коюңуздар. Мени менен бирге болуңуздарга чоң рахмат.